Kurtkam nega jildiz? Минута kaldı buyursa. Келиңиздер, анда убакыт болду окшойт. Уюштуруучулар кимиңиздер баштайсыздар? Тааныштырасыздарбы мени же кандай болот? Анан сөз кезегин мен ала берейин. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, биздин урматтуу катышуучулар. Менин атым Чолпон. Мен Акылайымдын координатору болуп эсептелинем. Большое спасибо, что присоединились на сегодняшний вебинар. Мы всем вам очень рады. Мы надеемся, что наши вебинары и вообще обучение проходит на высшем уровне. И кроме самих уроков компьютерной грамотности, мы подготовили для вас огромное количество классных вебинаров. Например, сегодня наша Джилдузадже приготовила для вас очень интересную тему, поэтому будьте готовы, возьмите с собой карандаш, ручку и что-нибудь, чтобы записать. В общем, активно участвуйте. Большое спасибо нашему спикеру за то, что уделили время, согласились выступить. Я думаю, мы можем не тянуть, а передать слово вам. Чоң рахмат. Рахмат, урматтууларым. Менин атым Жылдыз, фамилиям Дуйшанова. Мен азыр өзүмдүн экраным менен бөлүшөм сиздерге. Мага сиздердин айтканыңыздар угулат, бирок жазганыңыздар көрүнбөй калат. Ошондуктан эгерде сиздер бир нерсе айтам, бир нерсе десеңиздер жазып бересиздер чатка. Чолпон айым мага жардам берип турат. Сиздердин айтканыңыздар калып кетпесин деп. Анда мына бүгүн 14 октябрь күнү 2023 жылы биз сиздер менен максатыңыздарга жетүүгө эмнелер жардам берет деген маселенин үстүнөн иштейбиз. Болгондо да сиздер бул теманы өзүңүздүн жеке жашооңузга, эгерде бар болсо бизнесиңизга, болбосо күнүмдүк ишиңизге колдоно аласыздар. Мен айткан маалымат мүмкүн сиздерге балдарыңыздарга насаатчы болгонго да жардам берет. Анда келиңиздер өзүмдү кыскача тааныштырып кетейин. Мен Өлкөнүн келечеги деген коомдук фонддун жетекчиси болуп эмгектенем бир нече жылдан бери. Прородитель KG деген атайын насаатчылык программа бар. Ата энени күчтүү кыла турган программа. Мен ошонун негиздөөчүлөрүнүн биримин. Анан мен 1998 жылдан бери тренер катары болуп эмгектенип келем. Миңдеген адамдарды окуттук ушунча жылдын ичинде. Менимче жемиштүү, пайдалуу болду. Анан бүгүнкү 1 сааттык окуубуз да ошондой болот деп ишенем. Анда келиңиздер, урматтууларым, бысмылда деп баштай берели. Бул тапшырма өз алдынча эле аткарылат. Ар кимиңиздер барактын бетине өзүңүздүн максатыңызды жазыңыз. Максат болуп мүмкүн, бүгүнкү күндүн максаты болушу мүмкүн, 1 айга же 1 жылга же келечекке, мисалы 5 жылга, 10 жылга айырмасы жок. Бирок сөзсүз жазуу керек. Ойлоп коюу жетишсиз, жазуу керек. Мен азыр айтам эмнеге.
жазсаңыздар жаздык деп белги коюп коесуздар, урматтууларым. Бир минутта берем, ойлонуп туруп жазыңыздар. Жазыңыздар, урматтууларым. Жазгандан кийин жаздык деп белги коюп коесуздар. Абдан жакшы. Рахмат. Убакыт бүттү. Эми мен сиздерге негизги ушу адамдар жасаган, мен жогоруда айтпадымбы? Максатка жетүүдө адамдар эң көп жасаган каталар жөнүндө айтам да. Ушул кеңири тараган каталар адамга максатка жетүүгө тоскоолдук болот көп учурда. Сиздерде ошол тоскоолдук барбы же жокпу деп өзүңүздөрдү баалайсыздар, өзүңүздөрдү баамдайсыздар. Мен сиздерди баалабайм. Мен маалымат гана берем, сиздер ушул маалыматты колдонуңуздар. Анда кеттик. Эң биринчи, эң мындай кеңири тараган ката бул кыял менен максатты адаштыруу. Көп адам максат деп эле айтышат, бирок максат менен кыялдын түпкү айырмасын билбейт. Кана көрөлү, сиздердин араңыздарда ушул катаны жасаган айымдар бар бекен, жок бекен? Кана айтыңыздарчы. Оозеке айтсаңыздар болот, микрофонду жандырып алып, жазсаңыздар болот. Бул жерде туура эмес жооп жок. Бул жерде сиздин пикириңиз бар. Биз окуганы келдик. Ошон үчүн эгерде тартынып атсаңыз, туура эмес болуп калабы деп, же тап мен билбейт окшойм деп, ага эч бир кыжалаттанбаңыздар. Анткени эгерде сиз билген болсоңуз, анда окууга келбейт элеңиз да, туурабы? Келиңиздер анда, урматтууларым. Кыял менен максатты айырмасы эмнеде? Кыял бул өтө чоң калоо, чынбы? Анда максат менен экөөнүн айырмасы эмне? Ким айта алат? Айымдар, микрофонду жандырыңыздар, сүйлөңүздөр. Мен сиздердин үнүңүздөрдү укканга абдан кызыктармын. Саламатсыздарбы? Таң барыңыздарга. Мынакей ушул максат эми баарыбыз деле адам болгондон кийин алдыбызга жакшы максатты койгонго аракеттенебиз. Кыял деген орундалбай калышы мүмкүн да. Мисалы, колубуздан келбеген нерсени деле кыялданышыбыз мүмкүн. Максатты алдыбызга койгондон кийин ошо максатка жетишкенге аракет кылабыз да. Кандай болсо да, мисалы, могу билимди өркүндөтүү боюнча айтсам, баарыбыз эле мисалы бир нерсени билебиз дебей эле билимди өркүндөтүү үчүн, мисалы ушул тренингке келдик, башка бир курстарга кирип, себеби адам баягы Конфуций айткандай, ошо туулгандан тартып өлгөнгө чейин билим алыш керек дейт да. Мен мисалы жеке ой пикирим ошондой да, мындай билим алгандан талыкпайм, билемде отуруп албайм, ошол максатка жетиш үчүн, анан могу кыялдарды ишке ашырыш үчүн мындай көп эмгектенип, анан билимдүү миңди жагат дегенде ушул болуш керек. Рахмат. Бул өтө туура сөз. Чоң рахмат пикириңизге. Туура сөз. Бирок мен дагы жооп берип койсом болобу? Кыял менен максаттын айырмасы эмнеде деген суроо бердим да. Сиз жооп бердиңиз. Биз азыр жооп бересиз. Биз тиги колубуздан келбеген нерсени кыялданышыбыз мүмкүн дейт. Колубуздан келбеген нерсени максат катары коюшубуз мүмкүнбү? Мүмкүн. Анда айырмасы эмнеде? Келиңиз, сүйлөйм деген айым. Максат менен кыялдын айырмасы, эгерде бир кыялыбызды качан кагаз бетине түшүрүп, ошого жараша аракет кылып баштасак, ал максатка айланат. Биздин оюбузда пайда болгон нерсе ал кыял, ошого аракет кылып, аны кагаз бетиге түшүрүп,
ошого кандайдыр бир аракеттерди, кадамдарды жасай баштасак, ал максатка айланат. Рахмат. Кандай деп ойлойсуз анда суроо менде? Биз ошол кыялды кагаздын бетине жазып коюп, бирок кыймылдабай койсок, бул кыялбы же максатпы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен дагы жооп бергенсем болобу өзүм кыскача? Келиңиздер, Кыял кеңиздер, бул пикириңиздер маанилүү. аракетсиз калуу, уже максат бул аракети бар нерсени биз максат кылабыз да. Кыял бул аракетсиз эле калуу. Рахмат, пикириңиз кабыл алынды. Анда урматтуулар, эгерде мен кыялга кандай бир аракет кылсам, бул максатка айланып кетет деп ойлойсуздарбы, А эгерде мен максатты коюп туруп, бирок ага эч кандай кыймыл кылбасамчы, ал максат бойдон кала береби? Карасаңыздар. Мына байкасаңыздар, көп учурда адамдар ушунун түпкү айырмасын билишпейт экен да. Ошону менен мен кыялданып атамбы же максат коюп атамбы билишпейт. Мынакей, карасаңыздар, кыялга бир нерсе кошулганда ал максатка айланат. Ошол бир нерсе эмне болду экен? Ким азыр өзүнүн жазган максатын окуп бере алат, тартынбай, уялбай? Ким бөлүшө алат? Кошулуш керек кыялга. Аракет, рахмат, кабыл алдык. Аракет деген пикир эки жолу жолукту. Эмне кошулганда ким ойлойт? Ким кандай билет? Ким өзүнүн жазган, мен жана кагазга жазгыла дедим го, ошо жазган максатын ким бөлүшө алат? Ким окуп бере алат? Балдарым менен ушул жылы дем алуу. Дем алуу, рахмат, рахмат. Дагы ким окуп бере алат? Дагы бир эки адам. Саламатсыздарбы? Сүйлөңүз. Менин бүгүнкү кыялым Кыргызстанды Евросоюзуна мүчө кылып алып калуу үчүн санарип аймакка жарандарды активдүү каттоо. Рахмат, каттоо дедик. Дагы бир мисал ким? Айта коюңуз, угулуп атат. Мен максат менен кыялды ушул нерселерди аткарганда мен дайыма бир жылда 365 күн бар. Мен дайыма 100 күндүк кылып аткарганга аракет кылам. 100 күн сайын жыйынтык чыгарам. Кайсы жагынан жетишти, кайсы жагынан кемчиликтер болду. Эми 100 күндүктө уже ошол кемчиликтердин үстүнөн иштегенге аракет кылам. Бирок ошонун жыйынтыгын бере баштадым. Бул нерсени мен карантин коюп болгон убакыттан бери колдонуп келатам. Жакшы жыйынтык берет. Абдан жакшы. Бекапар, мындай айтканда, бекапар жашаган адамдарга мындай жакшы өгөлүк өтүп. Абдан жакшы. Бул жакшы ыкма экен. Ыкмаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Бирок айымдар, карасаңыздар, мен окум бүгүн бекеринен мени чакырган эмес окшойт. Мынакей, карасаңыздар, эмне кошулганда деп жоопту мен берейин. Чечим кошулганда. Качан адам балдарым менен ушул жайы эс алуу болгон, ошону бирөө жарым бир уюштуруп берип, капысынан болуп калгандай айтылат да. Кыргызстанды Евросоюзго кошуу, Евросоюздун мүчөсү болуп кылуу деген бирөөгө бир таандык нерсе болот да. Бул кыялга жакыныраак нерсе. Бул калоо болушу мүмкүн, катуу, аябай күчтүү калоо болушу мүмкүн, бирок бул максат эмес, бул кыял гана. Качан сиз чечим чыгарсаңыз өзүңүздүн ичиңизден, анда бул чечим этиш аркылуу билдирилет. Мен балдарым менен бул жылы эс алам. Бул жерде кимде жоопкерчилик пайда болду? Менде. Качан сиз чечим кабыл алып туруп, кыялыңызды бүттө турган нерсе кылсаңыз, мен Кыргызстандын Евросоюздун мүчөсү болгонунда салым кошом. Көрдүңүзбү? Бул жерде мен бармын. Менин жоопкерчилигим бар. Кыргызстан бай болсо жакшы болмок. Биздин айылыбыз эң алдыңкы айыл болсо жакшы болмок. Айылды жакшы кылуу, тегерек чекени тазалоо, аба ырайыны тазалоо, экологияны сактоо. Кимге коюлган нерсе бул? Качан адам азыр өзүңүздөр жазган максатыңыздарга
өзүңүздөр баалуу өткөрүңүздөр да. Урматтууларым, бирөө менен сөз талашып сүйлөп атат. Микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар абдан жакшы болот. Айымдар, тоскоол болуп атасыздар, рахмат. Анда урматтууларым, азыр жазылган нерсени мына чечим чыгарып жазыңыздарчы, максатка айлантырып. Мен санариптик билимимди жогорулатам. Айымдар, бирөөдүн микрофону жанып турат, жаныңыздагы сүйлөп аткан адамдардын оюндору угулуп атат. Өчүрүп коесуздарбы, урматтууларым? Кана айымдар, ушул жери кызыктуу болдубу, пайдалуу болдубу, силер үчүн жаңылык болдубу эмеспи? Чатка белги коюп койгула, плюсик деп бир нерсе деп жазып койгула, же кандай бир смайлик жөнөтүп койгула. Качан адам кыялданып отурса, мындай болсо жакшы болмок, мындай жаңылык болду дейт. Рахмат. Плюсик, смайликтериңерге чоң рахмат. Кабыл алдым. Анда биз сиздер менен жыла беребиз. Дагы өтө кеңири тараган ката, ушуну көп адамдар ката-катары жазайт. Ошон үчүн максатына жетпей калат, же жетүүсү өтө кыйын болот. Максатты сөз түрүндө айтуу, орусчасы формулировка деп коет, максатты көрсөтүү, билдирүү деп койсок болот кыргызча. Бул нерсе, мынакей кое туруңуздар. Бул нерсе максат дегенде биз кандай суроого жооп берет, урматтууларым? Сиздердин оюңуздар боюнча 3 адам жооп берсин. Максат кандай суроого жооп берет? Эми максат эмнени качан кантип? Эмнени качан кантип? Чоң рахмат. Кимде да кандай пикир бар? Максат кандай суроого жооп берет? Суроолорго деген жокмун, кандай суроого жооп берет? Максат бул эмне? Эмнеби же башкача сурообу? Эмне деген суроого жооп берет. Эмне деген суроого жооп берет деген пикир түштү дагы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Максат кантип ошол максатка жетүү, кантип деген суроого жооп берет. Рахмат, чоң рахмат. Өзү негизи буда көп учурда адамдарды мындай кандай деп айтсам, максаттан башка жакка буруп кеткен нерсе экен. Максат бул негизги көздөгөн нерсе эмнеге деген суроого жооп берет. Мисалы карасаңыздар, менин максатым үй салуу деди бирөө. Үй же салуу. Анда менде суроо. Эмнеге? Эмнеге үй саласың? Анда адам жооп берет. Мен бакубат жашоо үчүн. Анда негизги түпкү максат бул эмнеби же эмнеге үчүнбү же эмнегеби? Сиздер эс алган. Ооба, саламатчылык. Менин оюмча эмне үчүн болуш керек, эмне үчүн. Карасаңыз, эмнеге же эмне үчүн? Качан сиздер максатыңыздарга ошол сөздү, ошол суроону берип жооп издесеңиздер, ошондо чыныгы түпкү максат чыгат. Мисалы, Кыргызстанды мен алдыңкы өлкөлөрдүн арасына кошом дедик. Анда эмнеге? Эмнеге сизге эмне үчүн кереги бар? Кеп ошол ал өлкөлөрдүн арасына кошулуп калуубу же элдин жашоосуна, бакубат жашоосуна өбөлгө түзүүгөбү? Мисалы, кандай бир окуучу айтат, мен дейт, сиздер, мен программированияны мыкты билем дейт. Бул максатпы? Эмне кыласың? Программированияны мыкты билип, эмнеге сага керек бул? Эмне үчүн керек дегенде сиздер мен программированияны мыкты билип туруп, жаңы кесипке ээ болуп, өзүмдүн жашоома кандай бир сапаттуу өзгөрүүлөрдү киргизем. Көрдүңүздөрбү? Качан сиз максатыңызга эмне менин максатым
деп суроо берсеңиз, сиздер жаңылып, кандай бөксө максатты көздөп калышыңыздар мүмкүн. Качан сиз эмнеге мен ушуну көздөп атам, эмне үчүн көздөп атам деп суроо берсеңиз, анда сиз терең карап туруп, чыныгы максатыңыздарды табасыздар. Мисалы, сиздер программист болуп, кандай бир приложение иштеп чыгып атасыз. Максат приложенияны иштеп чыгуубу, же ошол приложение аркылуу адамдардын бир нерсесин жеңилдетүүбү? Көрдүңүздөрбү? Сиздин көз карашыңыз кайсы суроого жооп бересиздер, кайсы суроого жооп издейсиздер? Сиздин кыймыл аракетиңизди, сиздин көз карашыңызды, сиздин каалооңузду такыр башкача кылат, терең кылат, маанилүү кылат. Үй куруп коюу эмес, ошол үйдө бакубат, мындай узак өмүр сүргөнгө ошону көздөш керек. Ажалаң үйдү көздөсөңүздөр бөксө болуп калат. Ушул жери пайдалуу болдубу? Кана сиздер жазган максатыңыздарга мага ушул эмнеге керек, эмне үчүн керек деген суроо берип туруп, жообун жазып көрүңүздөр, 1 минутта берейин. Жазып көргөндө бир нерсе өзгөрүлдүбү же жокпу, мага билдиресиздер. Өзүңүздөр жазган максатка бул мага эмнеге керек, эмне үчүн керек деп суроо бересиздер да, ошого жооп жазасыздар. Анан кийин мага бөлүшөсүздөр. Ушинтип суроо берип, жооп жазганда көз карашыңыз бир аз башкачараак болдубу, тереңирээк болдубу, же эч нерсе өзгөрүлгөн жокпу? Ооба дейт. Эмнеге? Чыныгы маанисин түшүндүм деп. Өтө жакшы. Эмнеге керек? Чыныгы түпкү маанисин түшүнүү. Анткени эгерде сиз терең карап, чыныгы максатыңызды тапсаңыз, ошол максат сизге магнит катары таасир этет. Бакубат жашоо үчүн деген рахмат. Сизге магнит катары таасир этет. Сизди уктап аткан жериңизден, төшөктөн уруп чыгат. Сизди алдыга сүрөт. Сизди дайыма кандай деп турсам, кандай деп айтсам, келечекке жайгашкан мындай магнит катары сизге мынтип көз ымдап турат. Тура кой, кел деп туруп, өзүнө тартып турат. Эгерде сиз бөксө максат коюп алсаңыз, анда жетсем жеттим, жетпесем шарт жок да, болбой калды да деп туруп, актанып туруп, анан жетпей коюшуңуздар мүмкүн. Урматтууларым, ушул жер эгерде пайдалуу болсо, дагы эле мага белги жөнөтүп коесуздар, мен да кубанып кала алайын. Эгерде жок, буну билчүбүз, эч кандай пайдасы жок десеңиз, рахмат. Абдан сонун смайликтер келип атат, рахмат. Эринбей жөнөтүп койгонуңуздарга. Анда биз уланттык. Жогоруда атыңыздарды байкабай калдым, бир айым айтты, 3 суроого жооп берет. Качан, кантип, кайсы жерде деген суроолорду атадыңыз, өтө туура, биз ошого өтөбүз азыр. Максат билдирүү бул 5 критерийге жооп бериш керек. Ар дайым. Максат дайыма конкреттүү болуш керек. Ким үчүн, эмне аркылуу, кантип. Эгерде сиз балдарым менен жайында эс алам десеңиз, анда кантип путевка алыппы, куралыппы, же жолдошуңузду кыйнаппы, же алдын ала акча топтоппу, же машинага түшүп алып Кыргызстанды кыдырыппы, же кемеге түшүп алып деңизди кыдырыппы, кантип, ким үчүн, эмнеге, эмне аркылуу деген суроону жообун камтыш керек сиздин максатыңыз. Болгондо да максат бир сүйлөм түрүндө гана жазылат. Ошол бир сүйлөмдүн ичинде ушул жооп болуш керек. Мисалы, максат экзамен тапшырам эмес, өз күчүм менен, өз билимим менен экзаменди мен оңой тапшырам. Көрдүңүзбү? Эгерде экзаменди тапшырам эле болуп калса, анда бирөөдөн көчүрүп алып, мүмкүн Кудай сактай көр, пара берип, же эптеп-септеп, эгерде сиз
экзаменди мен жеңил, өз билимим менен, өз күчүм менен тапшырам десеңиз, анда бул конкреттүү болуп калып атат. Эмкиси ченемдүү болуш керек максат. Эгерде сиз балдарым менен эс алам десеңиз, анда канча саат же канча күн? Канча балаңыз менен? Көрдүңүзбү? Канча акчаны үнөмдөп? Мисалы, 50.000 акча менен 3 балам менен мен 5 күндөн кем эмес күнчө жерден эс алам жайында же июль айында. Көрдүңүзбү? Өтө конкреттүү койбосоңуз, анда качандыр бир күнү болуп калышы мүмкүн. Эмки критерий чынында эле ишке ашабы деген суроо. Эгерде биз максатты койгондо мен 2 сааттан кийин сонун дүйнө жүзүндө жок болгон элдердин баардыгы ашык болуп кызыккан приложенияны иштеп чыгам, программасын жазып коем десеңиз, бул чынында эле ишке ашпайт. Бирок сиздин көзүңүз жетет, чынында эле ишке ашат, ошондой нерсени көздөп так коюш керексиз. Чынында эле актуалдуу болуш керек, чынында эле сизге керектүү, же мүмкүн башка адамдарга керектүү. Эгерде сиз жогоруда эмнеге мен ушуну көздөйм деген суроого так жооп берген болсоңуз, анда сиздин максатыңыз чынында эле актуалдуу болот. Жана 5-чи критерий бул убакыт. Качан? Июльдабы, августтабы, июньдабы? Качан? Кайсы жерден? Бир сүйлөмдүн ичинде 5 критерийге жооп берген жооп бекитилиш керек. Ана азыр өзүңүздөр жазган максатыңыздарды ушул 5 критерийге дал келе тургандай кылып жазыңыздар. Эгерде кыйналсаңыздар, суроо бериңиздер, мен жаныңыздамын, жооп берем. Күнүгө 3 сааттан эмес программированияны окуп туруп, 1 жылдын ичинде мен өзүмдүн үйүмдө отуруп ушундай бир сонун программа түзөм. Мүмкүн. 1 миллион долларга сатыла турган программаны түзөм деген аягындагы этиш түзөм болуш керек. Түзүү эмес. Кимдир бирөө түзөт эмес, мен түзөм. Жоопкерчиликти алыш керек. Айымдар жазып атасыздарбы, урматтууларым? Алыста онлайн окутуп атканда жазып атасыздар, алтындарсыңар да, жазып бериңиздер. Жазыңыздар. Ушул 5 критерийге дал келиш керек да. Смарт критерийлер деп коет. Эгерде азыр сиздерге убакыттар, мен негизги нерселерин айтып кетем. Эгерде сиздер бул жөнүндө көбүрөөк билем десеңиздер, интернетте өтө көп булактар бар. Бул жөнүндө кеңири айтылат. Эгерде максатыңызды жазып атып, ошо Жылдыздан бир кеңеш сурайынчы десеңиздер, мага салып жиберсеңиздер, мен сиздерге оңдобойм максатыңыздарды, баалабайм. Бирок максатыңызга суроо берем. Максатыңызды жазгандан кийин бериңиз. Ким үчүн түшүнүктүүбү? Эмне аркылуу түшүнүктүүбү? Кантип ушуга жетем түшүнүктүүбү? Канча түшүнүктүүбү? Качан түшүнүктүүбү деп өзүңүз суроо берип алсаңыз эле максатыңыз сонун болуп чыга келет. Дагы 1 минутта берейин, андан кийин сөзүмдү улантам. Так, кеч кирип калдым дейт бирөө. Кана.
укпай калдым дейт. Кечиресиз, мен кайра башынан айтып бере албайм эми. Анткени мен кайра башынан айтып берсем, кандай болуп калат анда? Угуп туруңуздар, мен билгенден бул биздин эфирибиз жазылат. Мүмкүн жазуу түрүндө көрөсүздөр, Макул дейт. Бирок будан кийинкилерин угуп бериңиздер. Саламатсызбы жүргүзүүчү? Саламатчылык. Мен ошо толук мага суроо берип көрүңүзчү. Мен жакшы эме кылып айтам. Окуңуз максатыңызды. Мен өзү биринчи жазган максатым толук түрдө жогорку деңгээлде камсыздандырылган абалда үйдө балдарымды тарбиялап, хобби менен алектенип отургум келет деп жаздым. Анан кийин соо берип келгенден кийин эмне үчүн, эмнеге деп түпкү максатым тапканда, Аллахтын ыраазычылыгын алуу, бейишке кирүү, өз ордумду таап, Аллах буйругандай табиятында жашоо дедим. Анан Кой туруңуз. Ушул жерде кичинекей кыстырма. Аллахтын ыраазычылыгын алуу үчүн балдарыма тарбия берем деп атасыз, татыктуу. Көрдүңүзбү? Ошол жерин толуктап кетесиз. Бейишке кирүү үчүн, Аллахтын ыраазычылыгын алуу үчүн балдарыма күнүгө татыктуу тарбия берем. Көрдүңүзбү? Берүү эмес, берем. Жана биринчи жазганыңыз менен экинчини экөөнү кошуш керек да, сүйлөм катары. Рахмат. Анан берем, Аллах буйругандай табиятында жашоо. Ошондо жашайм дешим керек экен, ооба. Анан кийинки суроо бергенде, кантип дегенде күнүнө 1 саат ошо китеп окуганга немеге убактымды бөлөм, 1 саат хоббиге деп жаздым. Мындай деңиз, 1 сааттан кем эмес. Атайын убакыт бөлүү аркылуу деп атасыз, Балдарыма күнүгө 1 сааттан кем эмес убакыт бөлүү аркылуу Аллахтын ыраазычылыгын алуу үчүн татыктуу тарбия берем деп. Көрдүңүзбү, сүйлөмүңүз толукталып келип атат. Ченемдүү болду. 1 сааттан кем эмес. Чынында эле ишке ашат. Актуалдуу сизге Алланын ыраазычылыгын алуу, актуалдуу. Убакыт көзүм тирүү кезинде деп койсоңуз болот. Чынбы? Ооба. Анда сиз 1 жыл эмес, 1 ай эмес, ар дайым экен да, же уядан учканга чейин деп койсоңуз болот. Анан кийин киришпейм, анан кийин өзү билет деп. Ошол убакыттын ошондойго белгилеп койсун керек экен. Ооба. Анткени көп учурда 1 саат же 1 ай ошентип жашап туруп, анан кайра эле көнгөн адатыбызга өтүп кетебиз да, чынбы? Ооба. Ушул жерлер убактылары түшүнүксүз болуп атты, рахмат. Чоң рахмат. Урматтуулар, мен азыр сиздердин жазган максатыңыздарды талдап бере албайм. Анткени бизде өзү 1 сааттык окуу азыр жарым саатты өттү. Бирок мен үлгү катары бир адамдын максатын талдап бердим. Эгерде баары бир жок, сиз талдап бербесеңиз болбойт десеңиз, окуудан сырткары байланышасыздар, мен талдап берейин. Макулбу? Капа болбойсуздар. Капа болбойсуздарбы? Мына бирөө чатка жазган экен, мен кооз чоң үйдө үй бүлөм менен бактылуу бакубат жашайм дейт. Абдан жакшы. Качан жашайсыз? Убакыты чектелген эмес. Кайсы жерде? Ошол жерде, мисалы, өзүмдүн үйүмдө же бирөөдүн кооз үйүндөбү? Ошолорду тактаңыздар. Канчалык так болсо, ошончолук максатыңызды ишке ашырууга оңоюраак болот сиздерге. Айымдар, ушул жери пайдалуу болдубу, жокпу, белги берип коесуздар. Түшүнүктүү болдубу? Ушул жерге белги берип коесуздар. Бул 1 сааттык эле окуу, анан сиздер машыгып бересиздер. Мен жокто отуруп алып машыгып бересиздер окуу жок учурунда. Рахмат. Смайлик, 2 эле смайлик түшүп калды.
көбүңүздөр жаза албай кыйналып атсаңыздар керек. Жок, мына көбүрөөк келди лайктар. Чоң рахмат, кабыл алдым. Кеттик анда. Улантам сөзүмдү. Дагы максатка жетүүдө өтө көп учурда айсбергдин иллюзиясы деп коет орус тилинде. Иллюзия кыргызчасы кандай болуп калар экен, жардам берсеңиздер мен ыраазы болом. Айсбергдин иллюзиясы болуп калат. Сиздер көп учурда башка ийгиликке жетип максатына жеткен адамдарды караганда адамдар эмнени көрөт? Ийгиликти көрөт. Карачы, бул тим эле мындай тилде сүйлөп калды. Карачы, бул адам мындай заңгыраган үй куруп сонун жашап атышат. Карачы, бунун балдары тим эле айтканынан чыкпайт. Ушундай имандуу. Карачы, бул чет өлкөгө барып эс алып келип атат. Карачы, заңгыраган бизнес курду. Адамдар ийгиликти көрөт. Бул ийгилик суунун үстүндө болот. Бирок суунун астында эмнелер жатат? Адамдар көп учурда көрбөйт. Суунун астында эмнелер жатат? Айымдар, кечиресиздер, мен которгон жокмун. Анткени мен ушул сөздү кыргызчага которсом, туура эмес которуп алгандай сезилип атты да магачы. Мен азыр орусча айтам, сиздер менен бирге кыргызчага которуп алабыз. Настойчивость. Туруктуулук дейби? Бул жемне дейт, сабырдуулук дейби? Настойчивость. Адам бир жолу ошол аракет кылбастан, күнүгө талыкпастан, күнүгө аракет кыла берген. Күнүгө жана бара берген. Күнүгө убакытын бөлө берген. Күнүгө ошол максатына жетем деп туруп, бир кадамдан шилтей берген. Жогоруда биздин бир айымыбыз айтпадыбы? 365 күн болсо, мен күнүгө эмне жазадым, кандай ийгиликке жеттим деп туруп, күнүгө кечинде өзүмө баа коем, талдайм деп. Бул айым коронавирус учурунда баштаган адатым деди. Чынбы? Бул 3 жылдан бери келаткан адат экен да. Күнүгө настойчивость деп коет. Кандай бир ийгиликсиз окуялар болгон, кандай чалынган күндөр болгон, канча жолу адам ката жазаган, канча жолу кыйналган, аны элдер көрбөйт. Биз да көрбөйбүз көп учурда. Бал чайы эле түшүп калгандай сезилет башка адамга. Ошол адам чалынган сайын турганын, кой, мен ишенем, мен барам, мен жетем деп туруп, моминтип терин арчып, мүмкүн жашын арчып, мүмкүн мынтип туруп, маңкасын арчып алып туруп кеткен дагы эле. Аны биз көп учурда көрбөйбүз. Жертва деп коет. Курмандык, эмнени курмандык катары чалган? Мүмкүн бизге окшоп тойго барбай койгон. Мүмкүн бизге окшоп көбүрөөк уктаган эмес, азыраак уктагандыр. Мүмкүн жаңы көйнөк албай койгондур. Бирок ошол максатына жетүү үчүн ушундай бир курмандыктарды чалган. Атайын эле мал союп кан чыгаруу эмес кеп. Мындай эмес. Мүмкүн ошол ширинирээк бир нерсе ичпестен, жебестен, кой, ушул каражатымды, ушул күчүмдү мен максатыма жеткенге жумшайынчы деп аракетин жасагандар бул адамдар. Преданность делу деп коет. Бүгүн ушуну менен алектенем, эртең башка менен алектенем, койчу. Чарчадым, макул, бир ай эс алып турайын, бир жума эс алып турайын эмес. Бир нече убакыт ошону көздөп туруп, ошого күч кубатын жумшап, ушунчалык мындай, кандай деп айтсам, преданный, ошонун тайбай, мындай жеңилбей, ошонун үстүнөн иштеген. Кандай дейсиз? Көктүк деп коет кыргызда. Бирок көктүктүн мындай оң форма. Оң форма, чоң рахмат. Ооба, көк болгон. Разочарование, канча жолу бул адам кап болбой калат окшойт. Кап бекер эле ушуну баштадым окшойт деген күндөр болгон, ыйлаган, нерв болгон күндөр. Бирок баары бир уланткан ишин. Ишенич, вера.
ишенген, мен ушуга жетем, ушул мага керек, балдарыма керек, өлкөмө керек деп туруп, ушундай ишенич буга магнит болгон. Жана абдан жакшы привычка, адаттар. Азыр мен сиздерге мындай тапшырма берем. Жазыңыз, сиздин 3 кайсы мыкты адатыңыз, жакшы адатыңыз сизге максатыңызга жетүүгө, өбөлгө болот, жардам берет. Жазыңыздарчы. 3 эң мыкты адат. Сиздин адатыңыз. Же азыр бар, же ошол адат сизге керек. Өзүңүздөр жазыңыздар, же чатка жазып койсоңуздар болот, бөлүшүп. Туруктуулук керек мага дейт. Рахмат. Анда ойлонуп көрсөңүз болот, туруктуулугуңузду кантип бышыктайсыз. Календарь түзүп алыңыз. Бүгүн туруктуу болдум, чымчыкча азаматмын. Эртең 10 күн туруктуу болсом, мен өзүмө байге берем. Уруксат берем 1 саат ашык уктаганга. 20 күн мен туруктуу болсом, мен өзүмө мындай байге берем. Эч кимге демдеген сонун чечкиндүүлүк, чындык, чекма, настойчивость, самодисциплина, изденүү, тырышчаактык. Эң жакшы нерсе өзүңүзгө жуп таап алсаңыз болот. Жаныңыздагы адамдардан болобу, же ушул группадагы айымдардан болобу. Анан кийин күнүгө эртең менен мен жазадым деп бири-бириңерге отчет берип турасыздар. Эгерде жазабай койсом, 2 кашымды тең кырып таштайм деп убада бересиз. Чачымды тас кылып алып таштайм. Же 1 ай ширин нерсе жебейм. Же деп туруп өзүңүзгө мындай убада берип, анан кийин жаныңыздагы адамга мелдеш катары убада берсеңиз, сизге туруктуу болгонго өбөлгө түзөт. Бул мисал эле, тамаша катары көрсөңүздөр болот, сунуш катары көрсөңүздөр болот. Ошондой жазагыла деп айтпайм, мен сизерге ыкмаларын көрсөтүп атам. Усилия, күч жумшоо дейт. Качан сиз бир эгинди эгип коюп, ошону сугарбай, чаппай, огородко эккен бир нерсеңизди сугарбай, оттобой же чаппай койсоңуз, ошондо түшүм болобу? Жок. Кандай деп ойлойсуз? Сиз максатыңызга атайлап күч жумшабасаңыз, убакыт жумшабасаңыз, максатыңыз өзүңүздөн өзү эле балчы деп түшүп калабы? Болбойт. Жана эмгек. Дайыма эсиңиздерде болсун, башка адамдын ийгилигине көз жүгүрткөндө үстү жагын гана көрөбүз биз. Анын астында, суунун астында айсбергдей болгон эмне деген нерселер жатат. Сиздин да ийгилигиңизди башка адамдар көргөндө, ушул алды жакта, асты жактагы нерселерди көмүскөдө калат, эч ким байкабайт. Сиздер ага капа болбоңуздар. Анткени ийгилик сизге бул чоң байге катары болот да. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм, биз сөзүбүздү улантабыз. Бул өтө сонун нерсе, чоң тоскоолдук, бул терс ойлор. Бул сиздин терс ойлоруңуз. Бул өтө кеңири тараган хата. Адам максатты коет. Мага ушул жерде Брюс Ли деген билесиздерби? Атак даңкы чыккан киноактер, анан кийин боец болчу. Брюс Ли мындай сөздү айткан: эгер сиз бир нерсе жөнүндө мүмкүн эмес деп ойлонсоңуз, анда аны мүмкүн эмес кыласыз. Бардыгы биздин оюбуздан башталат. Исламда ушундай сөз бар: пенденин оозунда дейт, Алланын кулагында дейт. Сиз бир нерсе деп сүйлөгөндө же айтканда периштелер бата берип турат деп айтылат. Анда сиздердин терс ойлоруңуздарды мен азыр сиздерге кармагандай үйрөтүп коем. Мисалы, айым, кайсы бир айым, атыңызды байкабай калдым, чын айтсам, менин экранымда көрүнбөйт, үнүңүздөр гана угулат. Мындай деп айтты да: мен балдарым менен жайында ушунча күн барып эс алам деди, мисалы, көлдүн жээгинде же тоонун боорунда.
Ошентип ойлогондон кийин эле мен эгерде азыр айткан нерсем чындык болсо, сиз мага туп-туура чыкты жылдыз айым деп айтып коесуз. Кап акча топтолбой калсачы деп ойлоп калат бир. Ошол мезгилде сугат болуп туруп бошобой калбайын деп ой болуп калат. Кап отпускамды ошол күнгө бере бекен деп ойлонуп калат. Жолдошум кой берер бекен деп ойлонуп калат. Кайненем макул болор бекен деп ойлонуп калат. Деп туруп эс алам деген бир гана ой, бир. Болбой калсачы деген 100 ой келет. Чынбы же эмеспи? Ар кимиңер өзүңөргө мындай кийип көргүлөчү мен айткан нерсени. Айымдар. Ошондуктан реалдуу максатты ойлонуш керек. Мисалы адам айга учам деген бул реалдуу эмес максат да. Мен көлгө барам деген бул кайсыдыр бир адам үчүн реалдуу, кайсыдыр бир адам үчүн реалдуу эмес болуп саналат. Анан ошон үчүн максат коердон мурун реалдуулукка жатабы жатпайбы? Биринчи адам ошону ойлонуш керек. Анан экинчиси эме да план түзүш керек да. Кандай план түзөт? Кантип барам? Кандай шарттар учурунда барам? Кантип мен шарт түзсөм болот? Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат пикириңизге, бирок бул нерсе мындай да, качандыр бирөө үчүн реалдуу эмес болчу, бири менен сүйлөшүп, бири-бирин көрүү телефондон. Бирөө үчүн реалдуу эмес болчу. Бирок кимдир бирөө ошону максат катары койгондо жеткен. Кимдир бирөө үчүн айга учуу реалдуу эмес болчу, бирок айга учуп атат. Кимдир бирөө үчүн чоң самолет асманда учат деген нерсе реалдуу эмес болчу, бирок бирөө максат коюп койгон. Кеп бир аз башка нерседе. Мен мисалы азыр айга учам десем, мен реалдуулукка жатпайт да, менин жашым элге жакындап атса. Анан мен айга учам деген максат койгон, бул мага реалдуулукка эмес. Ошол эле учурда мен мисалы 10-15 жашар балам ал максатты койсо аны колдоо керек. Мен мисалы айга учам деп азыр чыксам, бул совсем 100% бул реалдуулукка жатпаган максат. Ошон үчүн көпчүлүгү турист катары учса болот. Бир нече миллион төлөңүз да учуп барыңыз. Азыр турист катары. Мен денсаулыгым мисалы жарабайт. Мен самолет караңкы түшүп атпаймынбы? Түшүндүм, рахмат. Рахмат. Туп-туура. Жогоруда биз айттык, максатты койгондо реалдуу кылып коюш керек деп. Бул туп-туура. Бирок сиз өзүңүздү чектеп коюшуңуз мүмкүн. Бул реалдуу эмес да депчи. Мен терс ойлор дегенде кичинекей эле нерсе болгондо деле терс ойлор жаралат. Мисалы, эртең менен мен бүгүн жумушка эртерээк барайынчы деген максат койдуңуз. Бүгүн мен эртерээк барам жумушка, жарым саат. Андан кийин ойгонгондо эрте барайын дегенде дайыма ушинтип калышат да булар кычап деген ой келди. Терс ой. Мен эрте барайын дегенде маршруткасы жок болуп калат да деген ой болдубу? Болду. Карасаң, мен эрте барайын деген күнү ачкыч табылбай калат да деген ой болду. Болду. Адам терс ойлорду эч бир чарчабай жарата берет да. Мен сиздердин оюңуздарды, пикириңиздерди ошого буруп атам. Ким азыр ойлонуп көрүп, өзүнүн максатын караган сайын терс ойлордун жаралганын байкады. Рахмат, рахмат. 7 адам кол көтөрдү. Чоң рахмат. Мен дейт. Эми урматтуу айымдар, бул өзү негизи адамдын адаты экен. Биз бир нерсени көздөйбүз. Мисалы, айырмасы жок. Кичинекей нерсе болушу мүмкүн, чоң нерсе болушу мүмкүн. Ойлоп коебуз. Максатыбызды биз бир эле жолу ойлоп коебуз. Чочулоо, терс ойлорду күнүгө жарата беребиз. Жетпей калсамчы, болбой калсачы, кантем жетет бекен акчам деп туруп. Ошондуктан бысмылда дегенде адам өзүнүн оюн оңдош керек.
Оюн оңдосо, иши да алдыга жылат. Сиздер кагаздын бетине жаздыңыздар азыр максатыңыздарды. Жок дегенде бир күндүн ичинде 3 жолу ошону окуп коюу зарыл. Жок дегенде. Анан кийин терс ой келдиби? Барбай калсамчы. Болбой калсачы деп. Оюңузга рахмат. Бирок мен барам. Кудай таала мага өлгө түзөт, шарт түзөт. Буйруса мен барам деп туруп, ошол ойго кайра жок дегенде 3 оң ой жаратып коюңуз. Ой жаратуу бул арзан нерсе. Бул сиздин колуңуздан келген нерсе. Бул бирөөдөн сиз уруксат сурабайсыз. Ошон үчүн колуңуздардан келишинче сиздер максатыңыздарды сүрөт түрүндө тартып алсаңыздар да өтө жакшы болот. Галс деген ыкма бар. Кыргызстанда кеңири тарап атат. Мен өзүм күбө болдум. Мен өзүмдүн максатым өтө бат ишке ашты. Бир 2 айдын ичинде ишке ашты. Биздин мээбиз сүрөттөрдү кабыл алат. Мен азыр алма десем, мээңиздерде алманын сүрөтү пайда болду. Жылкы десем, жылкынын сүрөтү пайда болду. Сиздерде азыр жылкы деген сөз жазылган жок да, сүрөт пайда болду. Биздин мээбиз сүрөттөрдү кабыл алат. Сүрөт, ошон үчүн кыялданып, элестетип, максатыңыздын ишке ашканын элестетип коюу бул өтө пайдалуу нерсе. Терс ойлордон арылыш керек. Эгерде терс ой жаралып туруп, чочулуу пайда болуп атса, жанагы өзүңүздөргө жуп таштап алгыла деп айтпадымбы? Ошол жупташыңыздарга айтсаңыздар болот. Негедир ушу улам эле жаман ой келип атат, терс ой келип атат деп. Жупташыңыз сизди уксун. Айтмага кандай ой келип атат. Анан кийин сиз ошол оюңузду айтасыз. Чочулуп атам, жетишпей калам го, экзаменди тапшыра албай калам го. А сиздин жупташыңыз сизге 3 оң ой айтат. Жок, сен тапшырасың. Сен күчтүүсүң, сен күчтүү айымсың. Сенин колуңдан келет. Карасаң сен но нерселерди бүтүрдүң. Ошону бүтүргөн адам нону оңой эле бүтүрөт. Да аракет кылабыз. Да план түзөбүз деп туруп, сизге жөөлөк болсун, сизге тирек болсун. Ушул жери кызыктуу болду, пайдалуу болду. Мага жооп жазып коесуздар, урматтууларым. Өзү 9 минутта калды. Ооба. Мүмкүн Алла Таалага ишенбеген үчүн ошондой терс ойлор жаралат. Бирок ишенген адамдыкы деле жаралат, тилекке каршы. Ооба деген жооптор келди. Бир нече айымдар чыгып кетти. Сарсана болуп атам, кызыксыз болду, пайдасыз болду. Мына Элмира деген айым кетти. Мен улантам. Терс ойлорду Рахмат, пайдалуу болсо мен абдан кубанычта болом. Бир нече убакыттан кийин да терс ойлоруңуздарды байкап калып, кармап калып, аны оң ойго, оң жакка буруп койгон учурлар болсо, мага жазып бөлүшүп койсоңуздар болот. Инстаграмдан тапса болот мени, Фейсбуктан тапса болот, жазып коюңуздар. Мээрим деген айым чыгып кетти. Сарсана болуп атам. Көрдүңүздөрбү, менде азыр терс ой келип кетти. Мен окутуп аткан нерсе пайдасыз, кызыксыз болуп атат, айымдар ошон үчүн кетип атат окшойт деп. Жок, сиз айткан нерселердин баардыгы эле чагылышып өткөн нерселер да турмушта. Рахмат, чоң рахмат бөлүшүп койгонуңуздарга. Көрдүңүзбү? Менин терс оюмду оң ойго буруп койду бул айым. Чоң рахмат сизге. Жылдыз абдан кызыктуу болуп атат. Көп мотивация берип атасыз. Абдан кызыктуу маалыматыңыз. Чоң рахмат. Бул өзү өтө чоң тренинг. Буну биз 3 күндөп окутабыз. Анан кийин мен сиздерге 1 сааттын ичинде эле моментип эле шыккап эле берип атам да. Анда кеттик. Урматтуу айымдар, сиздерге тапшырма, бул үй тапшырма болот. Сиздин жазылган максатыңызга кандай терс ойлоруңуз бар? Баракты 2-ге моментип туруп бөлөсүздөр да оң жагына жазасыз. Терс ойлордун баардыгын жазып таштайсыз. Качан токтойсуз, качан терс ой калган жок окшойт дегенде. Анан кийин ошонун эле сол жагына ар бир терс ойго жазуу түрүндө 3 оң ой жазасыз. Мисалы, мен жетишпейм деген терс ойго 3 оң мен жетиштем, убакыт кеңири, менин колуман келет деп 3 туура ой жазып коесуздар. Ошондо сиздерде кагаз түрүндө жазылган нерсе мындай
сиздин ички дүйнөңүздү жеңилдетет, бошотот. Дагы бир гана бизде дагы 7 минута бар экен, мен жетишип калат экенмин. Альберт Эйнштейн деген окумуштууну билесиздер да, бул адам айткан, жашоо велосипед айдагандай дейт. Тең салмактуулукту сактоо үчүн сиз кыймылдашыңыз керек. Сиз токтоп калсаңыз эле токтоп түшүп каласыз. Альберт Эйнштейндин сөзүнө таянып туруп мен айтмакчы элем, максатка жетүү бул велосипедди тоого айдап чыккандай. Бир аз эле токтоп калсаңыз, велосипедиңиз артка кетет да тодокс деп түшүп каласыз. Эгерде максатты койдуңузбу, максатты көздөдүңүзбү, анда жанагы кыргызда сонун сөз болор эмеспи, уч качпа дейт. Уч качкандан кийин түшө качпа дейт да. Анда болду эми. Уч качтыңыз, максатыңызды койдуңуз, кичинекей бир тамчы болсо да, бир кадам болсо да шилтей бересиз. Менин абдан жакшы бир курбуу апам бар, 102-ге чыкты ал киши. Ал киши дайыма айтат, максатыңа жүгүр дейт. Жүгүрө албасаң бас дейт. Максатка көздөй. Баз албасаң жөрмөлө дейт. Жөрмөлөй албай калсаң, жок дегенде ошол максатты көздөй жастанып жат дейт да. Жок дегенде ошол жакка карап туруп жастанып жат дейт. Мен сиздерге айтат элем, бул жерде велосипед дайыма эсиңиздерде болсун. Бир аз эле айлантпай калсаңыз педальдарын, артка кеттиңиз, жыгылдыңыз, дагы ошол эле узак убакытты кайра баштан өткөнгө аргасыз болосуз. План деп дагы бир нече жолу айтылды бүгүнкү жолугуда. Бирок мен бул жерде кичинекей бир сырды айтып коеюн. Мүмкүн сиздерге тааныш сыр болгондур, мүмкүн эмес. Менин байкоом боюнча көп адамдар ушуну катары кылышат да. Мисалы сиз кечинде конок чыгарып койдуңуз, бүгүн кечинде дейли. Сиздер кыймылдап баштаардан мурун, план жазаардан мурун эң маанилүү чекитти коюш керексиз да. Мисалы, саат 9-да же саат 7-де сый тамагым тартылып калышы керек. Менин максатым кудаларымды сыйлоо, ыраазы кылуу, коноктоо. Ошон үчүн мен конокко чакырам. Ошондо менин чекитим бул саат 7-ден кеч эмес, мен сый тамагымды кудаларыма тартам. Вот сый тамак 7-де тартылып калыш үчүн саат 4:30-да казаным кайнап калыш керек. 4:30-да казаным кайнап калыш керек үчүн мен казанымды саат 3:20-да азышым керек. 3:20-да казан асылып калыш үчүн эт саат 3-тө үйдө болуп калыш керек. Сезип атасыңарбы? Сиздер план жазганда азыркы убакыттан келечекке жазбайсыздар. Планды сиз акыркы чекиттен кайра азыркы убакытка жазасыздар. Ошондо жетишпей калдым-ай, анан кийин болбой калды-ай деген болбойт да, планыңыздар дайыма ишке ашат. Эң кызыктуусу ошондой. Мына, мисалы, эс алам деген айым. Так, июлдун 17-синен 25-ине чейин 3 балам менен Акүнчө деген жерде мен жыргап эс алып, ден соолугумду чындап, менталдык ден соолугумду чындап келем. Вот мен кайта келиш үчүн, ошол эс алуу болуш үчүн менин колумда 10-июлдан кеч эмес путевка болуп калыш керек. Же мисалы 10-июнда төлөнүп калыш керек. Анткени сиз 17-синде издеп баштасаңыз, анда таппай калышыңыз мүмкүн билетти же путевканы. 10-да путевка сатылып төлөнүп калыш үчүн мен момунча айда момунчадан сомдо кошуп туруш керекмин копилкага деп туруп сиздер
ошо акыркы чекиттен кайра айлантып туруп жазсаңыздар планыңыздарды, ошондо качан эмне бүтүп калыш керек, анын үчүн эмне керек чыга келет. Жана акыркы нерсени айтып коеюн, урматтууларым, бул нерсе сиздерге пайдалуу болдубу, жокпу, байкап жазып коюңуздар. Рахмат. Сонун техника болду деп жазып койгон. Боевой план деген нерсе жогоруда айтып кеткен айымдыкындай, сиздер күнүгө кечинде эртең эмне кыласыз, жанагы максатыңызга жетиш үчүн эмне кыласыз, сиз ошону жазып коюш керексиздер. Биринчиден бул жазуу түрүндө, экинчиден бүгүн кечинде, эртеңки күндө эмне кылам, эмнеге бүгүн кечинде жазыш керек. Сиз кагаздын эмнеге жазыш керек, ойлонуп койбош керек, жазыш керек. Эгерде сиз кагаздын бетине жазып койсоңуз, болгондо да бүткөн чакта жазыш керек. Жылдызга чалдым, вебинарды өткөрдүм, тамакты бердим, кудаларымды сыйладым депчи. Качан сиз ушундай бүткөн чакта жазып койсоңуз, сиз түндө сону уктайсыз. Эгерде жазып койбосоңуз, мээден чыгарып кагазга чыгарып койбосоңуз, жаткандан кийин уктап атам деген сырттан караган адам уктап атат Жылдыз. Бирок чынында мээңиз ошону чайнап, эзип, ойлонуп, эртең менен ойгонгондо башыңыз челектей. Сиз тынч уктап, күч топтоп туруш керексиз. Ошондуктан сиз кечинде жазасыз, телефонуңузгабы же кагазыңызгабы. Эртеси күнү аткарган сайын ошону чийип же чымчыкча коюп турасыз. Сиз чымчыкча койгон сайын сиздин батарейкаңыз толуп, күч кубат топтоп турасыз. Бул өтө оңой нерсе. Боевой план деген техника. Бирок өтө таасирлүү. Эгерде бүгүн кайсы бир нерсеси ишке ашпай калган болсо, аны автоматтык түрдө эртеңкиге которосуз. Бирок сиз байкап баштайсыз. 5 нерсе жазсаңыз, 5 нерсе ишке ашат. 50 нерсе жазсаңыз, 50 нерсе ишке ашат. Мен буну бир нече жылдан бери колдонуп келем. Дайыма иштейт. Мен сунуштаган адамдар айтат, бөлүшөт бир нече убакыттан кийин. Тоба кылдым, ушундай жөнөкөй нерсе, бирок кандай сонун. Мына саат 11 болуп калды. Биздин убакытыбыз бүттү. Бирок мен 5-6 минутта убакыт суранам сиздерден. Аягына чыгып коеюн. Максатыңызды жазып койгондо дайыма өзүңүздөрдү кошуңуздар. Көп адамдар айтат, заңгыраган үй курсам, эс алганы барсам. Бирок ошол учурда сиз кандай сезесиз өзүңүздү? Сизде кандай сезимдер болот? Сизде кандай ден соолук, кандай абал болот? Ошону кошуп жазбайбыз максатка. Экзаменди тапшырам, экзаменди тапшыргандан кийин өзүмдү абдан бактылуу сезем деп кошуп коюңуздар. Менин бир жакшы курбум бала кезибизде аябай эксечи. Жакырыраак үй бүлөнүн кызы эле, анан келди айма айтчы. Мен өлө бай жигитке турмушка чыгам. Мен өлө сонун өмүр сүрөм, тим эле заңгыраган үйдө жашайм. Башы, колумдун баары алтын болот. Короомда 2-3 машина турат. Чет өлкөлөргө барам. Бирок мен бактылуу болом, ден соолукта болом деп тилебепти. Жолдошу кадимкидей зөөкөр, чынында эле аябай бай жигитке турмушка чыкты. Көп учурда адам максат койгондо өзүн унутуп калат экен. Заңгыраган үй курам дейт. Бирок ошол үйдө мен чын ден соолукта бакубат өмүр сүрөм, бактылуу болом деп өзүн кошпойт экен. Сиз кайдасыз деген суроону берет элем. Максат жазганда дайыма өзүңүз кандай абалда болосуз, кошо жазыңыздар. Жана дагы эле Брюс Линин сөзү мага өтө жагымдуу. Билим жетишсиз дейт, колдонуу зарыл. Каалоо жетишсиз, аракет керек дейт. Ошондуктан урматтууларым, ар кимиңиздердин каалооңуздар, билимиңиздер күнүгө колдонуп, күнүгө ишке ашып, күнүгө аракетиңиздерди жасап, максатыңызга жетүүңүздөрдү тилейм. Мен азыр сиздерге бир ссылка жөнөтөм. Эгерде мүмкүн болсо, мен ссылка жөнөтөм. Ошол ссылкага мага сиздердин болгон белегиңиздер болсун. Мен чатка жөнөтөм, ошол ссылкадан өтүп коесуздар.
Анан кийин бир сөз менен ошо жолугу бүткөн учурда деле бир сөз менен бүгүнкү окууну баалап коесуздар. Бир эле сөз жазасыздар, көп сөз жазбайсыздар, 2-3 сөз жазбайсыздар, бир эле сөз жазып коесуздар. Бүгүнкү окуу кандай болду деп макулбу? Мен азыр экранды бөлүшөм. Сиздер жазган нерселер көрүнөт. Ошол жерге чыга келет. Канчалык деңгээлде бааладыңыздар? Мындай ссылка чыгат. Сиздер жазып баштайсыздар. 3 адам баалаптыр. Төрт адам жазды. Биз көрөбүз бир аздан кийин. Эмне деген сөз жазылды? Мына азыр сиздердин жазганыңыздар чыга келет. Мен сиздерге көргөзөм. Кайсы сөз эң көп жолуккан болсо, ошол сөз ортого чоң болуп чыгат. 20 адам жооп берди. Эң жакшы. Пайдалуу сонун дейт. Рахмат, чоң рахмат. Жооп бергендериңиздерге чоң рахмат. Бул сиздердин кайтарым байланышыңыздар. Мага чынында эле ушул 1 саатты биз бекер өткөргөн жокпузбу? Чынында эле пайдалуу болдубу деген белги. Рахмат. Сиздер азаматсыздар. Суббота күнү башка жумуштардын баарын токтотуп коюп келип окуп аткан сиздер азаматсыздар. Ушул Кыргызстан боюнча кой өлкөмдү гүлдөтөйүн, үй бүлөмдү гүлдөтөйүн деп окуудан өтүп аткан сиздер азаматсыздар. Бар болуңуздар. Сиздер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Мени чакырган уюштуруучулар чоң рахмат сиздерге. Ишеним көргөзүп туруп, жылдыз окутуп бериңиз деп мени чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жылдыз айым, бүгүн аябай пайдалуу болду, мотивация бердиңиз. Анын мага эң жакканы үнүңүз ушунчалык жагымдуу экен да, мындай кулакка укулуктуу, түшүнүктүү кылып айтып бердиңиз. Бир эле мыкты тренер деп да баалап коем да. Мен өзүмдүн оюм бул. Башта ачып эле мээге куюп койгондой болду. Чоң рахмат. Кээ бир тренингтерге мындай киребиз, мындай тренердин үнү дагы мындай жагымсыз болсо уккуң да келбей калат да. Сиз мыкты тренерсиз. Чоң рахмат. Сиз мага кандай мотивация бердиңиз азыр? Чоң рахмат анда айымдар. Аман болуңуздар. Эми билесиздер, Кыргызстан кичинекей эле өлкө. Дүйнө жүзү шаар, жер шаары өзү эле кичинекей эле. Ошон үчүн мүмкүн дагы бир нече жолу жолугаттырбыз. Жолукканча аман болуңуздар. Кичинекей болсо да мүмкүн пайдамды тийгизгенге аракет кылдым. Саламатта калыңыздар. Биздин жолубуз бүттү. Жылдыз айым, бүгүн спикер катары келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык уюштуруучулардын атынан дагы ыраазычылык билдиребиз. Менин оюмча ошо вебинарда айткан сөздөрүңүз чындап айымдарга пайдалуу болду. Алар да көп нерсени билип алышты деп ойлойм, ишенем. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жана бардык катышуучуларга чоң рахмат айтабыз. Ушуну менен анда жыйынтыктай берсек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат Чолпон айым. Мен жогоруда айттым, эгерде кимде ким өзүнүн максатын жазып туруп, ана Жылдыз талдап берчи, Жылдыз кайтарым байланыш бериңизчи деп сурансаңыздар, Чолпон айым аркылуу байланышыңыздар болот. Мен оп оңой эле сиздер менен иштешип коем. Бепбекер анан кийин кызматына канча төлөйт экенбиз деп да сарсаналып жүрбөңүздөр. Саламатта калыңыздар алтындарым. У вас нет, да, Чолпон, традиции включать камеры и фото делать вообще, нет, да? 22 адам жооп бериптир. Чоң рахмат. Пайдалуу деген сөз биринчи орунду ээледи. Мен кубанычтамын. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыз. Чоң рахмат.
Чоң рахмат, аябай.